коррупцияга каршы күрөшүү аракети жалаң гана сиздин душмандарыңызга иштеп жаткандай, бул Ташиев менен болгон достугуңуздун жардамы менен өч алуу болуп жаткан жокпу дейт. Жок, өч алуу эмес. Кандай гана коррупцияга каршы күрөшүү болбосун, кимдер гана камалбасын, эгерде коррупционер болсо, ичкен жеген аныкталып калса, уурдаган аныкталып калса мамлекеттен, бул адилеттүү тергелүүгө тийиш. Мен муну өзүм жеке көзүм менен алам. Анткени мен башыман ошол өткөн, өзүм жон терим менен сезгенмин. Саясатчы болобу, бизнесмен болобу, же болбосо башка бир мындай жеке жарандарыбыз болобу, ушундай бир камалуулар болсо, же болбосо ушундай бир жоопко тартылуулар болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Бирок мен азыр айтып атамын, бизнесмендерге ушундай бир жанагындай чоң мекемелерге, баягы салык төгүп турган ошондойлорго жөндөн-жөн барып текшерүүлөрдү кылбагыла деп. Мунун баарына Кудай буйрса шайлоодон кийин мораторий киргизебиз. Жөнү жок текшерүүлөрдү, жөнү жок баягы мындай куугунтуктоолордун баардыгын жок кылабыз.